кереги бар. Жок, бул жерде эч ким каршылык неме жок. Мондайда сиздер айткан бул туура, бирок прокуратура органдары тарабынан бир каралып чыгылсын. Анда мен кыргызча айтып коеюн, биздин электорат өзүңөр билесиңер, 80-90% кыргызстандыктар да ошол, бул эми алайда болду да. Мен кыргызча анда хронологиясын кыскача айтуу менен өзүм оюм айтып койсом да, урматтуу жыйындын катышуучулары, мен бая без микрофон айттым эле, азыр микрофон менен айтып коеюн. Борбордук шайлоо комиссиясында ошол төрагасынын орун басары болуп иштеп жүргөнүмдө биз рамкадан, мыйзамдын рамкасынан чыкпайт элек да. 3 күнбү мыйзам? 3 күндүн ичинде карайт элек. 3 күндүн ичинде түштүбү арыз, аны карайт элек. 5, 6, 7 күндөн кийин түшкөн арызды карабайт элек. Өткөндө Анарбек Катаганов деп өзү биз башынан эле бизге эмнегедир куугунтук башталды да. Жок жерден эле министр МВД баягы Сонумгүл Кадырованын кайрылуусу чыкса эле подлог бул дагы баарыбызды сурак алды. Болгондо да Ош областынын таасирлүү саясатчыларын шылдыңдап, ГСУга чакырып, мына ушундай мамиле жасашты. Мен мыйзамды мындай сыйлап бардым. Анан министр Улан Ниязбеков ошол Азамат деген жигиттен кечирип койсун, эже туура эмес болуп калды деп. Бул оюнчук эмес. Мени бүт республикага жарыялап 100 000 кишини алып чыгат экен, переворот жасайт экен. Болгондо да вооруженный переворот. Жолдошованын каяктан 100 000? Мен эмне түштүктөн алып келемби 100 000 кишини? Кантип алып келем? Самолет мененби? Миллиарддаган долларым жок менен. Мына ушундай кылып шылдыңдашты. Ген прокуратура эчтеке деген жок. Надзорсуңарбы? Карагыла да мыйзам бузулуп атканда. Айтып барыңыз ошол Курманкул Зулушевка. Именно органдар, айрыкча башкы прокуратура туура иштебегениңер үчүн бизде шайлоону көзөмөлгө албаганыгар үчүн 3 жолу төңкөрүш болду. Кайсы күчтөр азыр 4-чү төңкөрүштү каалап турат? Мен айтып коеюн, урматтуу мырза жигиттер, ушул жерде отурган айымдар, биз ушунчалык айрыкча Медетхан Шеримкулович баштаган, Исмаил Сакыч баштаган Эмал Генерал Советтер Союзунда болгон тынчтык жолу менен жөн өтсө экен, мейли бизди тебелесеңер дагы, мыйзамды тебелеп туруп бизди кемсинсеңер дагы биз унчукпай келдик. Но мен уже чыдабай койдум. Кечеки аксакалды менин атам жок. Атам 7 жашымда каза болуп калган. Мен атанын жытына тойбой чоңойгон кыз элем. Ошол аксакал реанимацияда жатса, жанына өлүктү коюп коюшкандагы, мына ошол өлүктү коюп туруп тиги кишиге кысым жасап атышат да, протоколго кол коюп берсин деп. Мен мындай мыкаачылыкты, мен мындай акылга сыйбаган кысымды, басымды көргөн эмесмин. Ташиевке да айтып бар. ГКМдын өкүлү. Билесиңер, бул кандай жаман нерсе. Элестетип көргүлөчү, силердин атаңарды ушундай кылып атат. Мен азыр хронология өтөйүн. Менин ошол кечеки ачуум менен анан коллегаларым айттым. Бербейсиңерби жооп? Деп турган Нур телевидение чакырды, биз ошол жерге өзүбүздүн аргументтерин айттык. Биз ойлодук, эми МВДнын жетекчилери эми акылдуу эле жигиттер. Карап көрүп, туура эмес жасап аткан могу айрыкча Ош УВДсынын начальнигинин орун басары Алимкулов Абилбектин туура эмес жасап аткан кадамдарына өздөрү тыйып коет деп, биз баягы 1 мүнөттабыз шунчалык жетпейт, бир немеден бир тиги районго чуркап атабыз да барып атабыз. Экинчиси Катаганов тап келди, ал өзүнчө эле бир серия болду. Рахмат, БШКнын мүчөлөрү абдан объективдүү карап бердиңер. БШК эч качан Кыргызстанда тополоң болсун дебейт. Бул жерде саясатчылар өздөрү да күнөөлүү. Ошону менен бийлик, а бийлик деген ким бул? Күч органдары деген. Президент анан барып туруп бийликтин ээси.
мына силерден судьялардан кеткен катадан бизде 3 жолу төңкөрүш болду. Ал Катагановдук ушундай болдубу? Биз жүрө эле атабыз да. Шайлоого мындай чын дилибиз менен шунчалык бир иштейли десек эле күндүгө бир нерсени бирөө момундагы ыргытып коюп атат. Аны күч органдары кармап алып эле тиги жүдөтүп, элди кысымга алып, анан кийин естественно биз жаман болуп атабыз. 3 ноябрда Ошто өттү. Студенттер выставкага барышыптыр, анан биздин машиналар объявить этип жүрөт, анан айтыптыр мугалимдерге барсак болобу десе, барса болот десек, алып келди да. Келишиптир да студенттерчи. Биз сүйлөп атабыз, көргөн да жокпуз. Ыдырыс Исаков деген журналист Азаттыктын. Албетте, Азаттыктын азыр журналисттери кетип атат башка партиялар менен. Биз конкурент болуп атабыз. Ал жигит даже Мамбет Мамекеевичтин эмгегин сыйлабай ошондой акарат жасаган ошол жигитте мен түңүлүп калганмын ошол видеосун көргөндө. Ошол жигит жалган жала менен үгүт иштерине административный ресурсту колдонуп, Азаттык партиясы студенттерди мына ушундай кылып үгүт ишине колдонду дейт. Кечирип коесуңар. Үгүт иши десе, мен өзүмдүн программамы, буклеттерими студенттерге берип, таратып бер элге, же чыгып туруп Азаттык партиясына добуш бер деп чакырык жасаса, үгүт иши болот. А эгерде шайлоочу келип, ал да студент да шайлоочу. Жөнөкөй жумушчу да шайлоочу. Сиздер да шайлоочусуңар. Президент да шайлоочу. Келип ар бир партиянын моуну өчүрүп койсоңор болобу? Сыртта. Сырттабы? Анан ошол шайлоочу катары келип укса, аны совсем башка нукка буруп, азыр ректорлорду иштен алып, анан студенттерди алып кирип алып, УВДнын Октябрь Жолдошевич, угуп коюңуз. Ошол Акылбек ким дейт фамилиясы? УВДнын начальниги, Ош шаарынын ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси. Кыздарды болгондо дагы жап-жаш кыздар. 3, 4, 5 саат кармап туруп суу берген эмес. А мен ага дери Улан Язбековго жазып койдум. Ай, Улан карап койчу, туура эмес болуп атат. Жеңишке чыктым облуудага. Медер деген жигит экен. Тиги 10-чу бөлүмдүн. Аны менен сүйлөштүк. Исмаил Сакович, Медеткан Шеримкулович бар эле, ал сүйлөдү. Мындай кылбагыла деп, алар үгүт ишке катышкан жок, шайлоочу катары эле бууп кетти деп. Анан эч бир жыйынтык жок. Бир кыздын эси болуп калган. Элестеткиле биздин балдарга ушундай мамиле жасап атат. Анан биз кирип барсак полдо отурушат, суу беришкен эмес. Террористтерди кармагандай ал кыздарды коркутуп калган, ал кыздар любой нерсеге окубай туруп кол бере турган. Беспредел. Ошто ошондой болуп калганбы? Медеткан Шеримкуловичтун жүрөгү түшүп калды. Биздин өлкө ушуга келип калганбы деп. Азыр эмне кылып атышат? Студенттерди якобы МВДнын работниктери кимиси билбейм, шайлоого да барбайсыңар деп атыптыр. Анын ата-энелери жөнөтүп атат. Биз каяка барып атабыз? Ал шайлоочу катары барбаса, тиги аудиону угуп койгула. Ошондой эле коркутулат. Партияга деле барышпаптыр, булар жөн ошо шайлоого барбайсыңар дептир. Эч ким шайлоого барып катышпагыла деп атыптыр. Добуш да бербейсиңер деп атыптыр эч ким. Эгер бирөөңөрдүн фамилияңар чыгып калса, Тыштык көрөйүн. Анда шайлоо процессиңер өлдү. Жок, угуп койгула, бул жаман нерсе. Биз кандай жаштарды воспитываем? Коркок, мокок. Азыр мага чалды, апа ушинтип атат депчи. Аны андай кылбаш керек дедим. Эжекеңдин агайыңын атын айтчы десем, айтпай эле коёюнчу деп койду го. Студенттер баары коркуп калган. Ошту университетиде ошо. Ошондо окуйт. Шайлоого барбагыла бирөөң дагы дептир. Барып эле бирөөң салды деп, бирөөдөн салды деп фамилияңар чыгып калсачу, аслине болосуңар деп коркутуп атыптыр да. Бул эмне деген? Мындай да, мен мындай закон барбы жокпу билбейм, тиги интеллигенция, тиги булар шайлоонун процессине катышпагыла деп.
мындай да эч кимге секрет эмес. Бизде чындап эле мурункудай биз окуп жүргөндөгүдөй мына билимге умтулган жаштар азыр жок экен. Мурун интеллигенция шайлоо процессине катышып, алар түшүндүрчү да. Азыр карап көрсөңөр, эки бюллетень болорун, бирөө бир мандаттуу, экинчиси партиялык система экенин билбейт. Кантип голосовать эткенин билбейт. Мен айтайын дегеним, ушул интеллигенция жеткиччи эле дейгечи жаңы процесс болсочу, а бул азыр шайлоо жаңы процесси. Айтайын дегеним, Женалиев боюнча. Ал аксакалды кечээ дагы попытались. Ошондой реанимацияда жатса, колу бутун кайрып, буну камакка алуу боюнча. Бул бир. Экинчиси ал жөнөкөй эле сторонник болчу. Кто-то подложил, бул намеренно кетип атат да. Азаттыкты алса, чыр чыкса, шайлоо болбой калса, кому-то на руки болуп атат да. Я уверена, Садыр Жапаровка бул абсолютно кереги жок. Камчыбек Ташиевке да кереги жок. Былтыр мен Мекенчил партиясынан 4-чү болуп шайлоого катыштым. Зулуш да мени менен кошо барды. Ташиев дагы. Жапаров камакта отуруп алып, суранды эже барыңыз деп. Азыр айтайын, бир тиын акчам жок. Мен бара албайм десем, эже акчанын кереги жок. Биз бир тиын бере албайбыз, ушинтип өтөбүз деп. Мен жөө жүрдүм. Бензиним да жок. Азыр да жөө жүрөм. Бензиним да акчам да жок. Серьезно, сураңыз айылдагылардан. Мага бир кудам бир машинаны берди. Эгерде мен алыс жакка чыга турган болсо. Анан алар ушундай Жээнбековдун дагы Сооронбай Шариповичтин бийлиги мындай кысымга алган эмес эч ким. Издеваться эткен эмес. Вернее, ошол мезгилде иштеп аткан органдын кишилери. Азыр болсо тынчтык көрөйм. Жок, мен айтып бүтүп коеюн. Ансыз мен атайын учуп келдим. Мага 2 күн жоготуу, как талапкер катары да. Мен билесизби канча добушту жоготуп атам. Эгерде мен кечээ реанимациянын жанында ушул өлүп жатканын көрбөсөм келбейт элем. Могу жигиттер отбилиспи. Силер дагы азыркы состав хороший борбор шайлоо комиссияда. Мен ошону көрүп алып туруп, могу жериме сөөк до сих пор турат да. Мен атам болсочу, Жылзатпайын. тынчтык көрбөйсүз, токтоп туруңуз. Мен азыр айтып бүтүп коеюн. Атак мен атайын келдим, могу жеримде сөөк турат, ошол кетсинчи, же нары же бери. Мына момундай беспределди республика боюнча токтотуш керек, особенно Ошской областта. Мен Баткенде Жалал Абадты көрбөдүм. Мен Ош областында Кара Сууде эле жүрөм. Урматтуу Октябрь Жолдошевич. Токтоткула. Азыр биз прокурор карасын деп, прокурордун момундай убактысы болду. Анан силер алар карасын, анан чечим чыгарабыз десеңер мен макул эмесмин. Биз жакшылап толук кандуу иштей албай атабыз. Мен азыр ушуга бүт нерседен түшүнүктүү болот. Хорошо. Азыр мен дагы 2 мүнөт берип коюңуз. Чынында эле мен жаман болдум да. До сих пор мен уктаган жокмун. Мен суранам, урматтуу жыйындын катышуучулары. Менде эч ким күйгөн эмес Садырга. Камчыга. Ахматка. Нариман Тулеевка, Талант Мамытовка. Мен катардагы эжеси эмесмин. Мен алардын ысыгына, күйгөн сууна тоңгон. Мен эч качан не позволю, чтобы азыр кто-то, Садыр Жапаров менен Камчы Ташиевка, момундай медвежий услуга жасап туруп, кайсы бир партияны, бир эле Азаттыкты эмес, 21 партиянын бирөөсүн чыгарып, тополоң кылып, акмагын чыгарганга мен жол бербейм. Анткени биз 11 жылды ошондой азап тозоп менен өтүп келип, биз таза шайлоо өткөрөбүз дегенбиз. Мен Садыр Нуркожоевичке ыраазымын. Биз 3 партия берген элек тикелей шайлоону. Арнамыз Аалам бүтүн Кыргызстан. Ошону кабыл алып, рахмат жогорку кеңеш. Тикелей кандидатка, партияга кандидатка бере турган. Именно алайды айтты Садыр Жапаров. Таза шайлоо өтөт, эч кандай менин тарабынан, бийлик тарабынан кысым болбойт деп. Ал өзүнүн сөзүнө турат.
Мен ишенем. Ошон үчүн менин сөзүм акырында айтарым. Урматтуу Тынчтык Ыбрайымович, мен да сизди аябай сыйлайм, анткени сиз бир эле депутат болуп, же болбосо Борбордук шайлоо комиссиясында эмес, сиз күчтүү прокурор катары. Эң күчтүү юрист прокуратурадан чыгат. Эң күчтүү юрист. Мен 3 советник бар эле. Бирөө ГКМБдан, бирөө МВДдан, бирөө прокуратурадан. Ошол прокуратурадан чыгып отставкага менде советник болуп иштейм, киши кол койгондо мен смело кол коет элем. Ошон үчүн сизден суранам, чыр чатаксыз, тынчтык жолу менен бергиле мүмкүнчүлүк элге өзү каалаганын шайлап алсын.